Эң калың билектин ээсин аныктаган мелдеш салмагы 75 кг чейинки уландардан башталды. 18-19 жашар шерлер Мистер Торс намында ат салышты. Бодибилдинг, фитнес жана боди фитнес боюнча Кыргызстандын ачык кубогуна Бишкектен, Канттан жана Токмоктон спортчулар келишти. Катышуучулардын арасында Казакстандан абсолюттук чемпиону да бар болду. Катышуучулар профессионалдуу спортчулар эмес, бирок арасында профессионалдык деңгээлде чыга ала тургандары дагы бар. Мыкты жыйынтык көрсөтүү үчүн спортчулар тынбай машыгышат. Даярдануусун калыстардын жана көрөрмандардын алдына чыгарда да токтотушпайт. Push me, and then just touch me, till I can get my satisfaction. Эми муну менен ушул чемпионатка экинчи жолу катышып атабыз. Азыр алдыда чоң таймаш турат. Кудай буйруса, жаштар арасында 75 килограммдан жогорку салмакта таймашка чыккан даярданып жатабыз. Калыстар тобу спортчулардын булчун калыңдыгын, пропорциялардын сакталышын жана прессин көңүлгө алып, эң көп упай токтогондорду жеңүүчү атайт. Кыз келиндер болсо фитнестеги машыгууларынын жетишкендиктерин эл назарына тартуулады. Машыгуулар спортчулар үчүн жөн гана көңүл ачуу болбостон, чоң мааниге ээ болуп калганын айтышат. Бирок кыздардын арасында эл сыноосуна чыккандары көп эмес. Тааныштарым, досторум, ата-энем албетте колдойт. Мындан пайда чыкпайт, жакшы көрүнбөй калат дегендер да болот. Бирок жыйынтыгын көргөндө таң калышат. Уюштуруучулардын айтымында мелдеш элди дени сак жашоого үндөө максатын көздөйт. Бул сымал турнирлер жылына 2 жолу өтүп турары да кабарланды.